Саламатсызбы урматтуу мекендештер. Бүгүн биздин адамдар рубрикабызда жаңы тиктокердин жылдызы, ошол эле убакытта эки баланын апасы, красавица Айдана. Саламатсызбы Айдана? Кандайсыздар? Жакшысыздар, жакшы келдиңизби? Жакшы, аман эсен. Ay karanğı, tünem karanğı. Все, новопраздника! Акыя. Булардын чаштары сонун булактап, басканы сонун кылактап. Ага. Пенсия 6 тысяч, квартплата 7. Попробуй, сделай мне хуже. O cidden. Aldığım söylüyor ceddin de al zaman söz. Ama sen az özgün etmedin hazır. Sen degen gördün mü? Acetken de otmayısın, alıp duramaz. Gerek bolsa tır güçtü. Ne gördün güçtü? Gerek bolsa tır çok bolsaçı. Kırgıttın bir makal lakavı çok olup gider. I take you to the candy shop. Айдана, дагы бир жолу саламатсызбы? Саламатсызбы? Биринчи суроо сизге. Өзүңүз жөнүндө айтып берсеңиз, кайсы жерден болосуз? Семьяңыз жөнүндө кайсы жерде жашайсыз? Өзүм атым Айдана. Кара Алтыдан болом. Үй бүлөлүүмүн, жолдошум бар, эки кызым бар. Буюрса, ошол пока. Өзүңүз Кара Балтада чоңойгонсуз, э? Өзүм да Кара Алтыда, негизи түйүм Жалал Абадтан, бирок Кара Алтыда чоңоюп, Кара Алтыда өскөм. Тиктоктун жолуна кантип түшүп калдыңыз? Бул аябай эме суроо болуш керек. Мен кичинекейимден эле мага эме кылышканда мындай вливали, можно сказать, мындай эметипчи, чоңойгондо ырчы болсоң жакшы болмок, актер болсоң жакшы болмок депчи. Көбүнчө тайнам колунда өскөндүктөн, тайнам эметерчи да. Мен сени ырчы кылам, мен сени бичи кылам. Роза Манаваны жакшы көрчү. Роза Манавага окшотуп эме комузга үйрөтүп сени артист кылам деберчи да. Анан ошол, наверное, менде в подсознании калып калган болуш керек. Анан 3 жыл, 4 жыл мурун эле мындай тартып баштагам. Бирок бир жылда бир, бир айда бир дегендечи. Анан мындай киреше элек болчумун. Эмнегедир былтыр бир окуя болуп кетти. Жана Сооронбай президентибиз болгон кезде бир видео тарта калгам. Эметип ал мамлекетке жакпай калды дагы, мен видеомду эметип, короче, өчүрүп, анда аккаунттун баарын өчүрүп эметип салгам. Ал кезде кечирим суратып баштабады эле, билесизби, пандемия убагындачы. Анан ошого чейин кичине жетип кетейин деп. Кечирим отделбу? Ошого чейин жеткизбей, анан баарын удалять этип, анан мындай бир 3-4 ай өзүмчө жүрдүм да, болду. Инстаграмга да кирбейм, эч жака кирбейм, эч нерсе тартпайм деп мындай бир стресс болуп жүрдүм. Ошол убакта как раз ооруп да калдым. Ошол вирус менен, коронавирус менен ооруп, анан кийин бир 3-4 ай өткөндөн кийин да ойлонуп көрдүм да, эмнеге мен тартпайм депчи. Мен эмне жаман иш кылдымбы, жаман сөз сүйлөдүмбү депчи, эми чындыкты айткан үчүн эметишти депчи. Анан ошондон улам бир эме, кандай десем, өч алуу максатында эле го. Ошондой сыяктуу болуп кетти. Анан ошондон баштап бир аз тартып баштадым. Бирок накта киришкеним бул декабрда болчу. Декабрдын аяктарында тартып баштап, 3 айдын ичинде уже эметтим да. Именно вот TikTok, да, TikToктун эмесинде көп тартып баштадым. Толкунуна кирип кеттиңиз, э? Биринчи 1000 подписчик болгондон кийин, анан ошондон кийин меня понесло дегендей да, уже 1000ге жеткенден кийин болуп болдуңуз, э? Жолдошуңуздун, анан балдарыңыздын көз карашы кандай ошо TikTokко тартылганыңыз? Жолдошум тартпа деле дебейт, тарт деле дебейт. Бирок ага жагат. Мен видеолорум жагат, ага өзү деле иногда күлөт. Чындыкты тартып атасың деп айтат. Анан мындай жок, тартпа, чыкпа деп эч качан айткан эмес. Билбейм, айтпайт деле го дейм, уже ошончо подписчик болуп калды. Бүгүндөн баштап катыным дебей мени. Любимая дейсиң. Любимая? Актерский жактан окудуңуз белең? Жок, мен Каяктан келди актерский? билбейм.
Жок, ошо туугандарым менен мамам деле өзү эметип атат, таң калып атат, силер сен каяктан мынтип чыгып калдың депчи. Өмүрү эч качан мындай бизде тукумубузда эч кимде жок болчу депчи. А өзүңүздүн кесибиңиз ким? Мен мектептен кийин эле көбөйт ийгем. Сразу. Сразу. Ал качып кетти. Кесибим домохозяйка деп коюңуз. Домохозяйка. Жок, үйдө эме жасайм, кирпик каш жасайм, на дому жасап иштейм. Анан онлайн магазин одеждам бар. Эмеден Китайдан. Бизнес-вумен, да? Мини пока что выросла. Көп видеолор магазинде тартылат экен да? Ооба. Магазинге кандай тиешеңиз бар да? Саламатсызбы? Кандайсың? Карыз төлөгөнү келдим. Могу чийип койчу. Бул жетпейт го же? Аз. Биякта сизде дагы 3000 калды. Ой, 3,5 го. Берем да эмне? Эже, мага товарга акча керек. Сизде 3,5 дегендерден мыякта менде 300 киши, 400 киши. Калп эле не прибедняйтесь. Берем. Карызга берип деле жаман көрүнөсүн, карызды кайра сурагандан деле жаман көрүнөсүн. Короче, одним словом, ким күнөөлүү? Магазинчи өзү күнөөлүү. Ал биздин үй бүлөлүк магазин, үй бүлөбүз менен кичинекей магазинибиз бар, продуктовый. Анан ал жактан чын айтканда бүт эле чындык окуя. Бүт ошол баары болуп аткан болгон окуялар баштан өткөн. Чын айтканда, эгерде мындай жашоону алып келгенде ал жакта нерв болуп иштейсиң да, чынындачы. Бирок аны жана негатив жагынан эмес, эме позитив жагынан көрсөткүм келчү, такайып проблеманы позитив жагынан көрсөткүм келип, анан ошентип тарттым десем болот. Ошо именно эмеден чыгат, магазинден чыгат. Именно, да, вот ошол бүт баары тең магазинде. Сатуучу менен элдердин мамилеси. Ооба. Урматтуу көрөрмандар, мен суранам да подписка менен лайкты унутпаңыз, баспаңыз, биз улантабыз, кеттик. Так, эмки суроо. Эң көп просмотр алган видео кайсы силердики? Эң көп просмотр биринчи видеом 150 миң подписчик дедимби, просмотр болгон жолдошум экөөбүз тарткан видео болчу. Ал мындай эле жатып эле жөн тартып койгонбуз. Анан бирок мындай санына караганда эң көп просмотр алган бул орозо жөнүндө болду. 550 миңдей просмотр болду окшойт, жарым миллион. Ал жакта көбүнчө хейт кетти. Сен орозону тамашаладың, орозого деген болбойт мындай кылган деп көбүнчө хейт кетти, бирок аны туура жак менен деле түшүнгөндөр болду. Мен өзүм оюмча жаман иш кылган жокмун го деп ойлойм, бирок жана орозого эрте эле жана шашып ооз ачып алган жөнүндө болчу да видеочу. Allah çakoko candı kandare da kurban Allah. Чындыгында болот андай болгон окуяларды уккам да, то что ооз ачарга 5 мүнөт калганда адашып кетип ача алганчы. Көргөн болушуңуз керек, жа кайра эметичи чыгарчы. Ошол жактан көбүнчө Актуалдуу видео. Актуалдуу видео. Чынын айтканда болот андай окуяларчы, мен укканым үчүн тарткам да, анан көбүнчө хейт кетти да. Өчүргөн жоксузбу? Жок, өчүргөн жокмун. Эмнеге өчүрөм? Жарым миллион просмотр болуп аткан нерсени кантип өчүрөм? Ал деген эмеде өзү ошо грех болот, ошо да, ошончо менит. Мына мисалы Американын актрисалары тартылгандачы мындай өзүн аябай тартылышат да, мындай ыйласа прям бетин мырыйтып мындай ыйлашат да, все мындай мырыйтып мындай уялышпайт да. Биздин актрисалар шылдың болуп каламбы деп эмоция беришпейт да. Сиз коркпойсузбу ошо шылдың болуп каламбы деп? Башында коркчум, ошол жана айтып бердим го, былтыр жана баарын удалять эттим депчи, бүт баарын өчүргөндөн кийин анан мындай жана өзүмө кирип кетип, уже изилденип баштадым. Эмнеге жанагы эл эмне дейт деп качанга чейин жашайбыз депчи. Болсом аягына чейин. Эл эмне дейт деп качанга чейин жашайм деп ойлодум да. Чынын айтканда, азыр мен мисалы башында TikTok'ту тартып атканда уялчым. Сен TikTok'тосуңбу, сен тиктокерсиңби депчи. Мындай шылдыңдаган тон менен сүйлөшчү да. Сен деле TikTok тартып атасың, сен деле ошол жактасыңбы депчи. Анан бирок азыр уже жана подписчик особенно 10 миңден ашкандан кийин, поздравляю депчи, жанагы шылдыңдаган кишилер, куттуктайм уже. 10 миң болуп кетти. Молодец деп.
Бүгүн 24 болду. Жакшы. Анан Сиз уя албайсыз, жок, азыр уже эмени границаны жанагы өзүмө чектеген границаны уже Өтүп кеттиңиз. өтүп атам. Өтүп баштадым. Кандай сезимдер болуп атат? Мындай жеңилдеп. Ооба, мисалы мен азыр мурдагы Айдана менен азыркы Айдана мурдагы Айдана монтип көчөдө интервью бере алмак эмес го дейм да, уялып кызарып татарып. Мындай башкача болмок да. Азыр уже кенен эле Мен ойлойм бул жакшы нерсе да. Анткени мындай адам мындай бир рамкаларда болбой мындай ачылышы керек да. Эле сиз жаман нерсе кылбай элесиз. ооба, мен ошого да. Билбейм, там жанагы кээ бир кыздар сүрөткө тартылганда тартылбайсыз, там ачынып. Сиз жакшы маанайды бересиз. Мен только позитив. Позитив бересиз, эчтеке жаман эме жок. Биякта только позитивди. Кыргызстандын мыкты тиктокери сиз үчүн ким? Чынын айтканда билбейт ким. Билбейсизби? Мен мындай блогер эмелерди мындай көп изденип мынтип эмете бербейм да. Көрөсүз да. Көрөм, мага Ким жагат мейли? мага Краш Хаус жагат. Краш Хаустун участниктери бүт баары тең жагат. Эмелердин катышуучулары. Ошо, да, Краш Хаустун катышуучуларынын баары жагат, видеолору жагат. Акуся деген жакчы, бирок ал азыр Краш Хаустан чыгып кетти. Мындай жок, мындай прям сүйөрман, күйөрман болгонун эч ким жок. Дүйнөдөгүчү мыкты тиктокер сиз үчүн ким? Дүйнөдө ким жагат? Дүйнөдөн да билбейсизби? Жок. Дүйнөлүк тиктокер. Жок. Жок, эме аябай. Тартасыздар, бирок ачпайсыңар болуш керек, карабайсыңар. Мен убактым жок, чынын айтканда. Жөн тартып эле. Тартам, анан бир аз кирип карайм, бирок убактым жок. Мындай отуруп көпкө көргөнгө убактым жок, потому что менде үйдө бала чака, ата эне, биз ата эне менен турабыз. Ата эне, үй окат, мал сал. Анан магазин, жумуш болот эле. Сиз эме көпкө отурганга убакыт жок. Жек эмейде жашайсызбы? Жер үйдө. Мен ойлойм ошо жер үйдө тиричиликтерди тартсаңар да жакшы кирет да. Анткени ал жиза деп коет да, жизнь. Эме тарткам, кирген бир жолу мал жайлап атканды тарткам. Страшный халат менен. Жок, үйдө жылкы менен койлор бар. Ошолорду эме чөп салып эме суу берип атканды тарткам. Надоели депчи. Ошондой эмелер жакшы кирет. Кирди. Анда 4 подписчигим бар болчу, ошол кезде кирди. Бирок унутуп койдум азыр канча эмет аны кышын. Боже мой, какой говняный день. Твою мать, все только начинается. Я не хочу так жить. Боже мой, как меня все задрало-то. Что ты смотришь на меня, не беси меня. Тарткам, калың кийинип. Блогерлерди тааныйсыңарбы? Кыргызстан блогерлери ким сиз үчүн мындай? Сизди тааныйм. Анан Блогердин негизи Инстаграм. Жок, тааныбайт ким. Чынын айтканда актер, актрисалар деле мындай билбесем, ырчыларды, анан блогерлерди деле жок билбейт ким. Ырчылардан ким силердин жакшы көргөн ырчыларыңардан? Эң эле жакшы көргөн ырчым, мисалы, эркектерден болсо, жигиттерден эме, Мирбек Атабеков. Анан Нурлан Насиптин ырлары жагат. Жок. Жакпайт. Жолдошум бар да дейсизби? Жок, мындай кандай десем, көп деле мындай эмете бербейм да, кара бербейм, бирок именно Мирбек Атабеков эмнегедир мындай жагат. Мындай жүргөн турган эмелери, ырлары да бүт баары жагат. Анан кыздардан эме жагат. Кимле? Аяна Касымова менен эме дагы ошо жаш ырчылар. Ошо чогуу ата эне менен ата эне дегендер ырдашпады эле. Унутуп койдум. Түшүндүм. Ой, ошол ырча аячат. Тартканда мындай кызыктуу окуялар болду эле ошо TikTok тартып атканда. Мисалы, элдер кирип эмне кылып атат. Болот, часто болот, потому что мен магазинде жаппай эле тартам да. Анан жаппай эле тартканда улам клиент келе берет, жаңы вот бир образды чыгара албай жатып, эми чыгарганда чыгарып бүтөйүн дегенде бирөө кирип калат. Кайра өчүрөсүң жанаганы ошентип бир видеону бир баягы акыркы жолу тартканым 5 саат тарттым. Здравствуйте. Что сидим, скучаем, штаны протираем. Скучно мне. Сижу, делать нечего. Саламатсызбы? Саламатчылык. Жырга отурасың анан акча санап. Ооба, мен кылар ишим ошол.
Отырасың ақша санап. Кечке отурам, акча санап. Кайф. Кирди ал видео мындай. Ооба, кирди. Миң просмотр. 30 бир нерсе миңдей болду. Бирок хотелось бы побольше. Ошончо минут кетти дейм. Кээде ушундай болот да. Кыйналып тартканда аз болот, анан тарс тартып салсаң жакшы. Кечээ күнү бир видео киргиздим, жа пальчик менен башты деп эметип чоңой тийгенчи. Секундада тарттым. Ал бир 2 минута. Мындай эле сразу отуруп эле үйдө эле мындай эле тарта калгам. Ал уже 500 000 просмотр болуп кетти. Буквально бир мындай эле да. Дальше пландар кандай? Мисалы сиз популярдуу болуп кетсеңиз, эмедечи, Instagram, TikTok кандай пландарсыз? Кандай сиздик? Пландар Киного чакырса, тартылганга же. Жолдошум айтып атам, чакырса тартылсам болобу десем, пока он чыкпай жатат. Билбейм анын. Көндүрүп атасыз. Заранее айтып атам, а вдруг депчи. Сиздин эмегиңиз бар экен, өнөрүңүз бар экен. Рахмат. Жалгыз мен эмес, мындай элдер деле көрүп атпайбы, бирок подписчиктер. Айтып атат. 24 000 болду, подписчик. Буюрса. Пландар чын айтканда үмүт чоң дегенде жана мечты сбываются дейт дем. Кыргызстан менен эле эмес, мындай вообще башка жактан деле тартылып көрөйүн деген, башка өлкөлөрдөн делечи кино, чын айтканда киного тартылгым келет, өзүмө жагат. Бирок аны уже жолдошумдун эмесинен зависит да. Мисалы ал тартылба десе, мен жок деп жолдошуңуздун кете албайм да. Сөзүн сыйлайсыз. Ал жок тартылбайсың десе, значит тартылбайм. Туугандарыңыздын, жолдошуңуздун мнениясын караштырып. Ал самый важный. Потому что биринчи очередь менде үй бүлө, анан кийин уже карьера. Бул TikTok мисалы мага чын айтканда хобби. Мен үйдөйм, айылда жана үйгө оокаттан мындай кичине оолап дегендей өзүмдүн кичинекей мириме кирип кетем десем болот да, TikTok тартып, өзүмдүн кичине эмеме. Да. Анан если да чоң карьера болуп кетчү болсо, анда только уже күйөөмдүн уруксаты менен. Хорошо. Андан дальше чыгып кете албайбыз. Анда эмесе, урматтуу көрөрмандар, биздин интервью соуна чыгып баштады. Аягында силерге тапшырма. Айдана жөнүндө комментарийге мактап Айдананы жазыңыздар. Кандай Айдана, мындай, мисалы мактап жазыңыздар, таланттуу, сулуу, айдын нурундай деп. Анан эң мыкты комментарийди, эң мыкты мактоого Айданадан 500 сом единица салып берет. Айдана өзү ошол комментарийди тандап, өзү 500 сом салып берет. Кореянкалар мынтип койчу эле. Анда эмесе, Айдана, силерге чоң рахмат. Ушинтип өзүңүздүн убактыңызды бөлүп бергениңизге. Силердин өнөрүңөр өсүп өркүндөй берсин. Эмне кааласаңыз айтып койсоңуз болот, элге кайрылып, көрүүчүлөргө кайрылып. Мен клиенттериме кайрылып кетейинчи, нерв кылбабыз. Тамаша. Чын айтканда мен эң эле айтарым бул, мен ал видеолор менен бирөөнү шылдың кылайын деген жокмун. Просто элдин аң сезими ошондой позитивдүү видеолор аркылуу оңолот деп ойлойм. Жана да эл мындай жана бирөөнүн мээнетин сыйлаганды үйрөнөт го деп ойлойм, бирөөнүн мээнетин. Да көп видеолор буйруса алдында мен TikTok каналыма, Instagramыма жазылыңыздар, бияктан астынан калтырып кетебиз. Мен сөзсүз Айдананын TikTok'ун аккаунтун, анан Instagram сөзсүз белгилейм, описаниеде кирип көрүңүздөр. Ошо кирип подписка таштап, комментарий таштап коюңуздар. Анан бул видеого да обязательно конкурска катышкыла. 500 сом единица азыр жерде жатпайт, салып берем. Ошол чоң рахмат сизге да. Чын айтканда биринчи интервью бүгүн билбейм кандай болду, анан өзүм көрөм го дейм YouTube'дан. Мен ойлойм жакшы болду. Если не то болсо, кээ жерде монтаж кылып коебуз. Монтаж кылып анан кийинкисине да чакырасың, мен тытыратып келейин. Кийинкисинде Айданада 100 000 подписчик болгондо, кийинкисинде Айданы обязательно сөзсүз чакырабыз. Буйруса. Анда эмесе чоң рахмат. Сак саламатта калыңыздар.
өнөрүңүз өркүндөй берсин. Чоң рахмат. Пока. Урматтуу биздин каналыбыздын көрөрмандары, Эрлан Андашевдин байгеси келди. Мына Эрлан Андашев айткандай эле, мына AirPods жиберди Америкадан. Мыкты комментарийди тандады. Мыкты комментарий Илгиз Эргешев деген мырзанын комментарийи болду. Эрлан Андашев өзү тандады. Бирок Илгиз Эргешевге жазсак, ал жооп бербей жатат, таба албай жатабыз. Ошондуктан Илгиз Эргешев мына AirPods келди. Байланышка чыгып коюңуздар. Илгиз Эргешев Instagram баракчага, Элестеттин Instagram баракчасына байланышка чыгып жазып коюңуздар. Мына сиздин байгеңиз күтүп жатат. Ким билсе Илгизди айтып коюңуздар. Чоң рахмат.